Ырчы Алмаз Шаадаев сүйүктүүсүн Instagram баракчасы аркылуу элге көргөздү. Былтыр 14 февраль күнү Айжанга бир тийишкен видео аябай тарап кеткен. Эсинде? 1 жыл болуптур ошондо. Кайрадан жолугуп отурабыз. Бүгүн 1 жыл өткөндөн кийин. Анан ошондо комментарийлерде аябай окшош. Комментарийлер көп болгондо ошол өзүңүздүн мындай оюңуз кандай? Окшоштук барбы? Окшоштук барбы? Аферисттер жооп берчү күн келет. Самара Каримова кимге ачууланды? Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Самара Каримова жеке баракчасы аркылуу аферисттерге кайрылды. Урматтуу элди алдап жаңы аккаунт ачкан, акча топтогон аферисттер соттолуп кетпегиле сураныч. Урматтуу спонсор болом деген көрмандарым, сураныч, өзүңүздөр деле ойлонсоңуздар, кымбат баалуу белектер машинага кантип спонсорство 500 000 300 сом болсун. Еще единса кылып которсун. Сураныч, ойлонуңуздар, биз али гиф ойнума аккаунт ача элекпиз. 19 февраль күнү ачылат жана 20 февралда старт алат. Ал эми жаңы аккаунт ачып алдап 500 000 сомдон акча алгандар Кудайдан корккула. Эч ким көрбөйт, билбейт деген менен үстүбүздө Кудайым карап турат. Ага жооп берчү күн да келет. Самара гиф деп ачылган аккаунттар көп экенин бирине да ишенбеңиздер. Аферисттер, баарыңар жаппасаңар органдарга кайрылып сүрөтүңөрдү чыгарам баракчама. Ошондо көрсүн эл аферисттерди. Бирөөнүн 1 сомун нааразы кылып жегенге акыңар жок. Ал аш деле болбойт. Бүгүн кечки 6-га чейин срок. Өчүрбөсөңөр сүрөтүңөрдү, үйүңөрдүн адресин, телефон номерлериңерди, обласыңарды, шаарыңарды баары чыгат. Азыр 21-кылым технологиянын заманы эмеспи? Булак аргумент KG. Өзбек ырчысы Юлдуз Усманова балалуу аялды концерттен кууп чыкты. Өзбекстандын эл артисти Юлдуз Усманова баласы ыйлап жаткан аялды концерттен кууп чыкты. Бул тууралуу Өзбек маалымат каражаттары жазып чыгышты. Белгилүү болгондой, жогорудагы окуя Юлдуз Усманованын кызы Нилуфар Усманованын жаңы альбомунун бет ачары өтүп жатканда болгон. Балаңызды алыңыз дагы чыгып кетиңиз, кыжырма тийип жатасыз, чыгып кетиңиз деп залда отурган аялга кыйкырган. Ырчынын бул кылыгы социалдык тармактарда талкуу жаратты. Бири кайрадан жылдыз оорусу менен ооруп баштаганго десе, айрымдары мындай ата-энелерден улам концертке дагы бара албай калдык деген эки тараптуу пикирлер жаралган. Булак Барс Медиа. Ырчы Алмаз Шаадаевдин ММАга баары бир деп аталган клибин көргөн адамдардын саны 23 миллионго жетти. Бул тууралуу ырчы өзү маалымдады. 23 миллион мактанып деле киргизген жокмун, архив үчүн деп билдирди ырчы. Аталган ырдын сөзү жана обону ырчы обончу Гүлжигит Сатыбековго таандык. Клип 2018-жылы 4 мартта YouTube каналына жүктөлгөн. Клипте үй бүлөлүк маселелер чагылдырылган. Solo Media YouTube каналындагы чыгарма 8 миңден ашык адам пикир калтырган. Эскерте кетсек, Алмаз Шаадаев 1990-жылы 11 сентябрда Нарын облусунун Ат Баша районунда караштуу Кара Суу айылында туулган. Фаридам, күлүп койчу Айдай, карындаш деген ырлары менен белгилүү. Маалымат булагы Заман Чегит KG. Белгилүү блогер Назира Айтбекованын социалдык тармакта бөлүшкөн посттор ар дайым окурмандардын кызуу талкуусун пайда кылганы менен өзгөчөлөнөт. Бул ирет жазгандары дагы көрмандардын кызуу талкуусун жаратты. Аял кишинин мээсинде чар жайыт башталганда үй жыйнайт, салондорго чуркайт, тегерегин өзүн иретке келтирүү менен бирге мээсинин ичин ойлорун да тазалап чыгат. Бир коуч тренинг мырза өзүн сүйүү жан дүйнөсүн ыңгай жаратуу, сулуулук жасоо, рахаттануу деди. Ойлоп көрсөм дагы эле өзүмдүн экинчи орунга коюп келе жатыптырмын. Кийимимди карасам жупунуу, боенбой да калдым. Байкенин сөзүн ойлоп отуруп, эмнеге мындай деген суроого кептелдим. Өзүмдү жөнөкөй болуп калдым. Эл эмне дейт чыктым деп алдап коет экенмин деп шапалактап жүрө бермей ада таптырмын. Жалгыз жашоого көнүш үчүн убакыт керек болду окшойт. Үй алыш керек дедим. Алдым. Баланы жакшы мектепке киргизем дедим. Киргиздим. Андан ден соолуктарды кап, ары жак, бери жагымды жыйыштырганча эле убакыт өтүп баратыптыр. Көзүмдү жумуп алып өзүмө суроо бердим. Назира, жакшы кийинип жүргөндө өзүңдү кандай сезесиң? Мыктууну айдагандачы? Сонун үйдө жашаганга
Акың жокпу? Эс алгангачы мен жакшыга татыктуумун жана акылуумун деген чечимге келдим. Үйүмдү зимилдетип жыйнап, шопинг кылып, сулуук салондорго ден соолчугумду үчүн клиникаларга бара баштадым. Тренингдер, китептер кайра улантууда. Мен азаматмын, өнүгүү кажет, бактылуулукка толук укугум жана акым бар. Силерди жакшы көрөм деп жазды Айтбекова. Эскерте кетсек, Назира Айтбекова белгилүү алып баруучу блогер гана эмес, топ трафик быйыл сөзсүз тем. Көк салкын фильмдеринде жана бир катар долбоорлордо аткарган ролдору менен элге таанымал актриса. Маалымат булагы Заман Чекиткейжи. Кайсыл депутаттын сүйгөнү ачыкка чыкты. Инстаграм баракчасында жаш кыздын белгилүү чөнтөктүү депутаттын көңүлдөш экенин баяндаган аккаунт пайда болгон. Анда коомго аттын кашкасындай таанымал депутат менен бирге түшкөн сүрөтүнө кошулуп, каты да жарыяланып кеткен. Бирок ал аккаунт тез эле жабылып кетти. Ошентсе да ал аккаунттагы кат жеңил-желпи басылмаларга тарап кеткен. Сыртта кар жаап жатат, күн суук. Бири-бирине жанаша көк асман тиреген көп кабаттуу үйлөр тынымсыз элдин агымын үстүртөн карап тургансыйт. Бул жашоонун менин тагдырымдын катаалдыгы дени бойду титиреткен. Дал ушул кышты элестеткенсийт. Сүйүүнүн көзү сокур, кулагы дүлөй болорун сезсем да, мойнума алгым келбейт. Студенттик күндөр мени армандуу сүйүүгү менен коштоду. Сабактан чыгып, капысынан артыман машинанын сигналын угуп, чоочуп артка кеткенчиктедим. Артымда аппак болгон Land Cruiser машина турганын байкадым. Ичинен чачы буурул тарткан, жүзү тааныш адам. Тактап айтканда, сен түшүп келдиң мени көздөй. Шашып кетип учурашып, кечирип коюңуз, байкабай жолдун ортосунан басып алдым десем, боло берет деп мени жоонтуп жеткирип коюуга уруксат сурадың. Сылык сыпаалыгың менин жүрөгүмдөн орун алгансыды. Ошол күндөн тартып экөөбүздүн мамилебиз жакшырып, чиелене баштады. Аялымдын, балдарымдын бар экенин билсем да баарына кайыл элем. Интернет тармактарынан сени канчалык жамандап, жегич келесоо депутат десе да, ичим ачышып, алардын оозун жамап койгум келген. Сен элдин эмес, менин гана депутатымсың. Ар бир жолугушууга өзгөчө белег алып келесиң. Ар бир алып берген белегиң менин тумпучкамдын үстүндө сени эстетип турат. Сенин сүйүүңө арбалып, артыман ээрчиген жаш жигиттерди да көрбөй калдым. Сен мага жакын адамымсың, атамсың, ааламымсың. Жакында аялың мага чалып, эгер байланышыңды токтотпосоң, балдарга салып берем деп коркутканга чейин бардым. Ага да кайылмын. Ал сенин аброюңа шек келтирип, өзүнүн абийири ачылып, калаарынан коркоорун, сени жоготсо кымбат көйнөк менен алтын сөйкөлөрдөн да куру калаарын жакшы түшүнөт. Чынын айтсам, мен да кымбат баалуу белектерден куру калгым келбейт. Алып берген үйүңө ыраазымын. Анткени кайсы учур болбосун сени каалаган кийим менен тосуп алам. Эч ким тоскоол болбойт. Эми сенден төрөгүм келип жатат. Жакында жоготкон балама ичим атышууда. Элден коркуп, качанга чейин жашырынып жүрөм. Булак аргумент кейже.
спортқа қойылған ақшалар